Эгемендүү Кыргызстандын чейрек кылымдык тарыхында улам алмашкан өкмөт башчылар өзгөчө эсте калмай болду. Бул жагынан биздин өлкө өзүнчө рекорд да койду. Учурдагы премьер-министр Кыргызстандын 27-чи өкмөт башчысы болуп иштеп келет. Биз алдыда премьер-министрлер парадын сунуштайбыз. Кайсыл өкмөт башчы узак мөөнөткө иштеп, ким кыска аралыкта бул кызматтан кеткен. Демек, аягына чейин күзөтүңүз. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Насирдин Исанов Кыргызстандын алгачкы премьер-министри болуп 1991 жылдын 21 январында дайындалган. Ушул эле жылдын 29 ноябрында түшүнүксүз жагдайда автокырсыкка кабылып каза болгон. Исанов премьер-министр кезинде коррупцияга каршы күрөш күчөгөндүгү эмнегиче айтылып жүрөт. Өкмөт башчылыкка 1991 жылдын 29 ноябрында келген Андрей Ярдан 1992 жылдын 10 февралында кызматтан алынган. Турсунбек Чыңгышев 1992 жылдын 10 февралынан 1993 жылдын декабрына чейин өкмөттү башкарган. Бул кишиден бизде жалкоолор жана келесоолор гана уурдабайт деген учкул сөз мурас калды. Алмамбет Матубраимов 1993 жылдын 13 декабрында өкмөт башчылыкка дайындалган. Ага бир эле күндүк кызмат насип кылган. 14 декабрда кызматынан алынган. 2005 жылы президенттикке талапкерлигин коюп, өтпөй калган. Кыргыз өкмөтүн 1993 жылдан 1998 жылга чейин Апас Жумагулов башкарган. Жумагулов менчиктештирүү процессинин кайнаган учурун башынан өткөрдү. 1998 жылдагы министрлер кабинетинин жетектөө энчиси Акаевдин шакиртине тиет. Кубанычбек Жумалиев март айынын 14-ндө кызматка келип, ушул эле жылдын декабрына чейин өкмөттү башкарган. Аскар Акаевдин санаалашы жана кыйбас кишиси болгондугу айтылып келет. Борис Силаев 1998 жылы 23 декабрда өкмөт башчылыкка дайындалган. 1999 жылдын 4 апрелинен тартып өкмөттүн убактылуу милдетин аткаруучу болуп, 12 апрелде кызматтан алынат. Жумабек Ибраимов 1998 жылдын декабрында премьерлик камчыны колго алган. Премьер-министр кезинде паракорлук менен катуу күрөшүп, шаарды оңдогондугу үчүн элдин эсинде калат. 1999 жылы февралда Москвада онкология ооруканасына жаткырылып, 1 апрелде анын саламаттыгы жакшы экендиги кабарланган. Бирок Манас аба майданына келгенде оорусу кыйындап, жолдо баш мээсинен кан агып, комага түшөт. Ашказанынан рак болгон Жумабек Ибраимов 4 күн өткөндөн кийин каза болот. Амангелди Муралиев 1999-2000 жылдары өкмөт башында турган. Бишкек шаарынын мэри болгон. Оштун губернаторлугунан өкмөттү башкарууга кеткен. Курманбек Бакиев 2002 жылы айтылуу ак суу окуяларынын маалында өкмөт башчы болгон. 2009 жылы президенттик шайлоодо 6 талапкердин арасынан 80%дан ашык добуш менен утуп чыккан Кыргызстандын экинчи президенти 2010 жылы 7 апрелде бийлик менен оппозициянын кандуу кагылышынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2002 жылдын 30 майынан 2005 жылдын 24 мартына чейин өкмөттү Николай Танаев башкарган. Март революциясы аны кызматтан кетүүгө мажбур кылган. Медетбек Керимкулов 2005 жылдын 20 июнунан Бакиевдин ордуна келип өкмөттүн убактылуу милдетин аткаруучу болуп турган. Керимкулов өкмөттүк креслодо 20 күн гана отурган. Фелкис Кулов өкмөттү 2005 жылдын 1 сентябрынан 2007 жылдын январына чейин оор учурда башкарат. 66 депутаттын 55-и колдоп, премьер-министрлик орунга отурган. Ал өкмөт башчылыкка келген мезгилде экономика эмес, саясат, митинг бекеттер биринчи орунга чыгып кетет. Жаңы конституция кабыл алынганда өкмөт бүт курамы менен отставкага кетип, кайрадан коюлганын талапкерлигин 2 жолу тең жогорку кеңеш колдобой койгон. 2007 жылдын январында Жогорку кеңештин 57 депутатынын колдоосу менен Азим Исабеков премьерлик кызматка келди. Ал күлүк таптап ат мингенди жакшы көрөт. 2007 жылдын 30 мартында Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин 54 депутаттын 48-и колдоп чыккан. Президент аны бийлик менен оппозицияга көпүрө болот деп айылдашы Азим Исабековдун ордун алып келген. Искендербек Айдаралиев 2007 жылдын 28 ноябрынан 24 декабрына чейин премьерлик кызматта отурган. Игорь Чульдинов бул кызматта дүйнөлүк каржы кризиси каптап турган учурда иштеди. Ал премьерликте 2007 жылдын 24 декабрынан 2009 жылдын 21 декабрына чейин болду. Анын артында жакында кыргыз тилин үйрөнөм деген убадасы, жарыкты маал-маал өчүрүү өнөктүгү калды. Нура зилзаласы ошол маалда жүз берди. Анткени менен кийинки премьер-министрге өлкөнүн экономикалык абалын бир кыйла турукташтырып, ошол эле мезгилде көп көйгөйлөрдү калтырып кетти. Данияр Үсенов өкмөттү 2009 жылдын 21 декабрынан 2010 жылдын 7 апрелине чейин башкарган.
7 апрелдеги инкылап Бакиевдин бийлиги менен кошо Үсеновдун да креслосун оодарган. 2010 жылы Кыргызстан дүйнө коомчулугунун назарын бурган окуяларга бай болду. Айрыкча апрель окуялары өлкө тагдырына жаңы из калтырды. Роза Отунбаева өкмөттү жетектеп турган маалын кылымга тете 1 жыл деп айткан. Ал өкмөттү 7 апрелден 17 декабрга чейин башкарып турган. Андан кийин президенттик тактыга отуруп, Борбор Азияда чыккан алгачкы президент айым катары таанылып калды. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын 23 сентябрында Алмазбек Атамбаевдин ордуна премьердин милдетин аткаруучу болуп келген. 14 ноябрда өкмөт башчы болуп тайындалат. КМШ өлкөлөрүндө жылдын тандоосу долбоору боюнча Кыргызстандагы Айкөл Манас жылдын адамы конкурс фестивалинде 2004 жылдын бизнесмени болуп таанылган. Андан кийин премьерликке Аалы Карашев келет. Ал 2012 жылдын 1 сентябрынан 5 сентябрына чейин 5 гана күн өкмөттүк креслодо турган. Кыргыз өкмөтүн 5 сентябрдан 2014 жылдын 25 мартына чейин Жантөрө Сатыбалдиев башкарган. Андан кийин ал мамдирекциянын жетекчиси болуп, июнь окуясынан кийин Ош менен Жалал Абадты калыбына келтирүү иштерин аткаргандыгы менен элдин эсинде калды. 2014 жылдан премьерликке Жомарт Оторбаев келген. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2014 жылдагы ишин канааттандырарлык деп таап, ишти жакшыртуу багытында бир катар сунуштар менен тапшырмаларды берген. Бирок жыйын соңунда өкмөт башчы Оторбаев ээлеген кызматынан кетээрин жарыя кылды. 2015 жылдын 1 май күнү кызматынан өз каалоосу менен кеткен. Ошол эле күнү өкмөт башчылыкка Темир Сариев тайындалган. 2016 жылдын 11 апрелине чейинки аралыкта иштеп, балыкчы корумду жолунун курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын чечиминен кийин отставкасын жарыялады. Экс-премьер-министр Темир Сариевдин ордуна президенттик аппараттын жетекчисинин 1 орун басары, Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбеков келген. Ал кызматынан көтөрүлгөнү үчүн бир тууган эниси Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков кызматтык этикага ылайык спикерликтен кеткен. Сапар Исаков бул маанилүү кызматта аз убакыт олтурганы менен эки президент менен иштешти. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезде дайындалып, 8 айдан кийин Сооронбай Жээнбековдун буйругунун негизинде отставкага кетти. Исаков ишеним көрсөтпөө жолу аркылуу кетирилген экинчи өкмөт башчы болду. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиле кескин начарлаганы айтылып жаткан учурга туш келди. Сапар Исаков Алмазбек Атамбаевдин эң жакын жана ишенимдүү шакирттеринин бири болчу. Ал эми эгемендүү Кыргызстандын 27 жылдыгына 27 премьер-министр болуп Мухаммедкалый Абылгазиев келген. 2018 жылдын 20 апрелинде кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министрдин кызматына Мухаммедкалый Абылгазиевди жана ал сунуш кылган өкмөттүн жаңы курамын программасын бир добуштан колдоп, жогорку кеңеш бекитип берген. Ошондо Абылгазиев өкмөттү 2 жылдан бери башкарып келет. Дагы канчага чейин бул орундукта жайгаша алат, аны убакыт көрсөтөт. Баса, буга чейинки өкмөт башчылардын ичинен Мухаммедкалый Абылгазиев эң узак иштеген премьер катары калууда. А бирок акыркы учурларда бул өкмөттүн дарегине бир топ сындар айтылып жатат. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, шартка пайдаланып сизге да бир өзүмдү мындай сын пикиримди айтып коеюн. Жакында сиз Жалал Абадка барып жакшы иштер менен барып келдиңиз, бирок барган иштериңиз бир гана кадам менен терс таасир берди. Сиз барганга чейин жолду тосуп, жарандарды токтотуш керексиз. Андайды азайткылачы. Бизге мен эстеп атам, Турдакул Мусабалиевич, Абсамат Масалевич бир гана гаи менен ито айылдарга кыдырганда жүрчү эле. Сиздер барганда эле ушу жолду тосуп коюп, аракка өтүп, беракка өтпө, аяка өтпө деп токтоткулачы. Айрыкча биздин элибиз менен жүргөндө бул абдан жаман жакшы иштин жокко чыгарып таштайсыңар. Буга чейин билесиңер, мына Ала ТВ деген болгон. Ал жакында 200 мегагерц өзүнүн жыштыгы менен кошо Билайнга сатылган. Күпүлүк продажадагы келишим болгон. Бирок ошол Ала ТВ ал телевизионный кабелге гана ыңгайлашкан. Ал жерде жыштык телевидение үчүн гана. Бирок мына ошону Ала ТВ Билайнга 1 миллион 800 миң долларга сатып атат. Билайн биздин мамлекеттик
байланыш агенттиги аркылуу жакында ошол 200 мегагерц жыштыгы менен кошо телевидениеге деп багытталган жыштыкты 4G ушул сотовый операторунан интернетке тууралап аны переоформление жасады. Эми ушул жерде чоң маселе болуп атат. 5 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматына бизде мекенчил патриот жигиттер кыздар бар экен. Өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке биз айта албайбыз. Ошону сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу, тез арада далилдеш керек. Анткени мына улуттук коопсуздук кызматынан да суранат элем. Ошол эле казакстандык ири сотовый компаниянын жетекчисинин оң колу келип премьер-министрге жолуккан. Алтынды саткан учур болду. Жерди саткан учур болду. Кенди саткан учур болду. Бирок азыр биз дем алып аткан абаны сатып акча жасагандар азыркы өкмөттүн тушунда пайда болду. Азыр улуттук коопсуздук кызматында 4 адам ушул боюнча абакта жатат тергөө абагында. Муну адилеттүү тергөөнү жасап, мына урматтуу фракция жетекчилери, урматтуу парламент, мына биз тандаган өкмөттүн кадамына мындай бир жоопкерчиликти берүү бул биздин колубузда турат. Калган сөз сиздерде.